Кытай салттуу маданияты аттуу иш-чарабызга кош келиңиздер. Сиздерди бүгүн Кытай тили жана маданияты иш-чарасын менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мен ойлойм, Кыргыз менен Кытай Республикасы биринчиден мына кошуна катары жашап келебиз, кошуна мамлекет катары. Экинчиден биздин достук байланышыбыз бул көп жылдык тарыхы бар. Биздин мына азыр эле жогоруда айтып кетти, Конфуций классыбыз 2019 жылы ачылган. 3 жылдын аралыгында жакшы жетишкендиктерге жетип отурабыз. Биз дагы өзүбүз баягы студенттердин арасында анализдер жасаганыбызда ошо Кытай тилин окуйм деген студенттердин саны жылдан жылга көбөйгөнү биз үчүн өтө кубанычтуу. Биз аларга бардык шарттар түзүп берип атабыз. Учурдан пайдаланып Конфуций институтунун мынакей бул жерде 2 директор отурат. Ушул 2 директорго дагы биз менен мындай тыгыз байланышта кызматташып келгендиги үчүн дагы ыраазычылыгымды билдире кетким келет. Мен ойлойм, биздин бул мамилебиз буга чейин эле түзүлгөн биздин тарыхый мамилебиз мындан ары дагы баягы алгылыктуу, ийгиликтүү уланмакчы. Кытай менен Кыргызстан жакын кошуна, жақын досты, бір чоңқор біліш керек. 我就用中文说了啊，因为中国和柯尔克孜斯坦呢是近邻，是好朋友。我们通过孔子学院到这个国家，建立这种友好的关系。 Мындан дагы Кытай тилин үйрөнөм деген, Кытай маданиятын тааныйм деген студенттер мындан да көп болот. Ошол үчүн дагы бир жолу ошо жетекчиликке ыраазычылык билдиргим келип кетет. Говоря о главных минутах сегодняшней нашей встречи, особо хочется сообщить непосредственно о центре великого мыслителя всех времен и народов Конфуция, который был открыт в стенах Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева на базе факультета востоковедения и международных отношений.